кандаштар, бүгүнкү 5 майга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 25 бейтап бүгүнкү күнү айыгып ооруканалардан чыгарылды. Бишкек шаарынан 2, Нарын областынан 2, Ош шаарынан 18, Ош областынан 3 бейтап анализдердин жыйынтыктары менен айыгып үйүнө чыгарылды. Ошентип республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 600 бейтап айыгып ооруканадан чыгып үйлөрүнө кайтышты. 20-жылдын 5 майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясындагы жаңы 13 учуру катталып, булар Бишкек шаарында 8 учур, Нарын областында 5 учур. Бир сутка ичинде клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында бир бейтап каза болду. Бул 69 жаштагы жараныбыз болчу. Эски өнөкөт дарттары дагы курч мүнөздө жанакындай ушу белгилерин берген экен. Ошо биринчи оорукананын базасында кайрылып, ошол жерде жанакындай пневмония диагнозу коюлган экен. Пневмония диагнозу ошо коюлуп, дарылоо процессинен жыйынтык жакшы болбогондон ошо 4 майда республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына которулуп, ал жерден дагы ошол бүт анализдер алынып, ошо COVID-19га дагы лабораториялык тастыктоонун жыйынтыгында ошол COVID кошулуп, ошентип ал жерден жанакындай дарылоо процессине карабастан бүт эски оорулардын баары күчөп, ошол жерден жанакы тез курч мүнөздө оору күчөп кетип, жалпы аракетке карабай ошол биздин бейтап ошол жоготуу болду. Кийин ошол бүт тастыктоо иштери жүрүп атат, бирок дагы бир жолу ошол оорунун деген жуга турган жанакындай потенциалы өтө бийик экени билинип туруп атат. Бул жерде контактта болуп калган, бирок жанакы кызы 3-ЦСМде иштеп, ал жерден текшерилип турган, анализи толук жанакындай терс чыгып атканына карабастан, ошо дагы бир кандайдыр башка жолдору дагы жуга турган жолдору да бар. Бул өтө бийик контагиозный деп айтылып аткан себеби мына дагы бир жолу ушу тастыкталып атат. Анткени кандайдыр бир шарт менен ушул вирус бул бейтапка чейин жетип барып, мына ошол эски оорулардын, өнөкөт оорулардын баарын козгоп, тез бир кыска мөөнөттүн ичинде мондай кейиштүү бир учурга келип отурат. Жалпы Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы 843 учурга жетип катталды. Анын ичинде ошо Жалал Абад областына 123 болуп атат, Ош областына 169, Ош шаарында 113, Чүй областына 72, Бишкек шаарында 239 учурга жетти, Баткен областында 14, Нарын областында 103 учур, Ысык-Көл областында 10 учур менен туруп атат. Бир сутка ичинде ошо медициналык кызматкерлер да жуктуруп алган бир учуру катталды. Бул Нарын областынан бир медайымыбыз ошо жугузуп алган экен. Жалпысынан республика боюнча ошол 217 учур медицина мекемелеринде иштеп аткан кызматкерлердин арасында болду. Бүгүнкү күнү 150 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгып, жумуштарына кайра кайтып келип аткан учур болду. Бүгүнкү күндө стационарда 232 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 8, 5 жандандыруу реанимация бөлүмдөрүндө туруп атат. Орточо оор абалда турган 53 бейтап бар. Канааттандыралык клиникасы билинбей тургандары 171. Чыгарылганы 600. Бүгүнкү күнү лабораториялык тастыктоо иштери дагы улантылып жүргүзүлүп атат. Мына бүгүнкү күнү алып келгенде 59.176 анализ келип түштү. Ошолордон деген 58.030-у толук иштеп чыгарылды.
бир сутка ичинде лабораториялык изилдөөлөрдү саны 2370ке чыгып ушунча деңгээлде жасап келатабыз. Лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны бүгүнкү медициналык көзөмөлдө турганы 3755 адам болуп атат. Булардан бүт жанакындай анализ алып, үй карантиндерине кармалып, медициналык көзөмөл өтө тыкыр жүргүзүлүп турган кези. Мындан тышкары обсервацияларда жаткан адамдардын саны 917 түзүп, буларды дагы толук жанакындай лабораториялык тастыктоолорго алып, медициналык көзөмөлгө алабыз. Статистикалык маалыматка карасак ушундай болуп жатат. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал тууралуу жалпысынан токтоло кетсек, өтө кооптонуу деле жараткан жери жок. Анткени деген биз жанакындай эң бийик чегине жеттик деп баягы айтыш дагы өтө кыйын. Анткени биз өтө тик жанакындай оорулардын санын деген кармап калдык, көтөрүлгөн жок. Анткени ошол эпидемиологиялык сызыктарыбыз деген ушу өтө бийиктебей орто деңгээлге келген боюнча азыр бир туруктуу мүнөздө кетип атат. Мына күнүнө алганда деген ушул кээде 20-30дан кошулуп, бүгүн мына 13 учуру катталып, ошол бир бетке кетип аткан учуру. Бирок ошол учурда дагы ошол эпидемиологиялык көзөмөл катуу тартипте жүргүзүлүп, ошол өтө баягы оорулардын саны бийиктеп кеткен жери жок. Ошол эле учурда биздин баягы күткөнүбүз ушул деңгээлде кармап туруп, бара-бара жанакындай оорулардын саны азайып кетет деген бир божомолдорубуз туруп атат. Ошол эле учурда жанакындай байланышта болгондордун баарын деген биринде калтырбай бүт таап чыгып, ошолорго медициналык көзөмөлдү аябай катуу тартипте жүргүзүлүп, ошолордун баарын лабораториялык байыкмалар менен бүт толук тастыктоодон өткөзүп алып, анан жанакындай 14 күндүк көзөмөл үй карантиндерине да кармап, толук экинчи жолу дагы экинчи рет анализдерди алып, андан кийин жанакындай жалпы популяцияга кошуп атабыз. Ошонун жыйынтыгында ушундай бир эпидемиялык абал толук көзөмөлдө туруп аткандыгын мына өзүңүздөр көрүп туруп атасыздар. Бүгүнкү күндө ошо алдын ала эпидемияга каршы иш чаралардын баарын күчөтүлгөн тартипте кетип атат. Мына бүгүнкү күнү жанакындай өзгөчө абалды дагы бир аз жеңилдеткен менен мына бүгүнкү күнү буга деген өтө мындай көз карашты деген кайра карап чыгышыбыз керек болуп атат. Эгерде тартип бузгандар, жанакындай жалпы тартиптерге көнбөгөн учурлар көбөйүп кете турган болсо, кайрадан жанакындай ограничение киргизгенге дагы туура келип калат. Муну деген туура түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн эле ден соолугун карабастан, тегеректе коом бар, тегеректе эл бар дегенде ошол баарыбыз бир өңчөй тартипте болгонубуз оң болгону турат. Муну дагы бир эсиңиздерден чыгарбасаңыздар,